Бужум айылындагы чакан ашкананын ачылганына аз эле убакыт болду. Аны Кызбурак Туйгунова ишке салган. Ал буга чейин үйүндө эле тамак жасап, сатып оокат кылчу. Кийин социалдык келишим долбооруна катышкандардын ийгилигин көрүп, өзүн сынап көрүүнү чечкен. Анын демилгеси колдоо таап 100 000 сом алып, ашкана ачып алды. Кошумча жумуш орундарын түзгөнгө да жетишти. Мурда 5 балама пособия 6 000 алчумун. Азыр иштеп эме кылып жатканыма пособияга караганда иштеген выгодный экен мага. Айына эсептеп көрдүм 18-20 000 алам. Анан 2 ишчини иш менен камсыз кылдым. Ана иши кылган жокпу? Жок, кылган. Жазалды социалдык келишим долбоорунун алкагында мамлекеттен 100 000 сом алгандардын дагы бири Бүйүкатыча. Ал кийим тигүүчү чакан ишкана түптөгөн. Кыска аралыкта киреше таба баштаганына курсант. Азыркы мезгилде ошол контракт алып мен 2 балама пособия алчу элем. 3800 сом. Азыркы күндө ошол 100 000 контракт алып, ушул ишкананы ачтым. Чеберчиликти кылып атам, Кудайга шүгүр, жакшы болуп атат. Пособия алганга караганда күнүгө жакшы доход түшүп турат экен. Күнүмдүк тириликке жана балдарды каржылаганга болуп турат экен. Социалдык келишим долбооруна үй бүлөгө көмөк программасы аркылуу мамлекеттен жөлөк пул алып жүргөн үй бүлөлөр катышууда. Алар ишкердиктин ар түрдүү багыттары боюнча өз алдынча иштеп, натыйжада кирешесин кеңейте алат. Баткен району жана Баткен шаары боюнча бүгүнкү күндө жөлөк пул алуучулардын саны 5700. Алардын ичинен социалдык контракттын негизинде 450 үй бүлө социалдык келишим негизинде 100 000 сомдон алышты. Алар азыркы Баткен району агрардык район болгондугуна байланыштуу көбүнчө социалдык контракт алгандар бул мал чарбачылык боюнча. Долбоордун ишке ашышы менен тигүүчүлүк, тейлөө, соода жана айыл чарба тармагында ишкердигин жүргүзгөн жарандардын саны өстү. Быйыл социалдык келишим аркылуу Баткен облусу боюнча 1097 адам 100 000 сомдон алган. Бул долбоор президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен жана 2026 жылга чейин Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасынын негизинде ишке ашырылууда. Жоробек Кубанычбек уулу, Абдырашид Саттаров, жаңылыктар.